Assalamu alaikum урматтуу жакшылар. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Көңүл буруңуздар. 150 миң доллар бир аз кеми бар 8 сотук жер тилкесинде жайгашкан 11 бөлмөлүү ушул жер үй сатылат. Жер үйдүн эле өзү эмес, даяр бизнес кошо сатылат достор. Бул жерде миллиондогон кирешелерге чыксаңыздар болот. Кантип дейсиздерби? Оштун аймагын дүңгүрөткөн 3-5 аталышындагы кукуруз дал ушул жерде жасалып, андан кийин ушул Ош аймагындагы дүкөндөргө таркалат. Ушундай бизнести аркалап, сиздер жакшы кирешелерге чыксаңыздар болот. Бул жерде жашаганча бизнесиңиздерди түптөсөңүздөр болот. Мен анда жүрүңүздөр, кайсыл жерде жайгашкан, кантип келесиздер, толугураак маалыматтарды сырттан даректерди айтканча айтып берейин. Кана, жүрө бериңиздер. Биз азыркы учурда Оштун четиндеги эң чоң базар Кара Суу базарына жакын эле жерде жайгашкан. Кара Суу базарынан өткөндөн кийинки Сабай айыл өкмөтүнө караган Кеңсай айылынын өзүндө турабыз. Кеңсай айылынын борборунда чоң мечит бар, жолдун боюнда. Ошол мечиттен түз бери Капар Айдаров көчөсү менен чыгып келе бересиздер. Бул жерде Асан ата мечити бар. Аны дагы жакшы билесиздер. Жашыл чатырлуучу. Ошого бир 100 метр жетпей жолдун сол тарабында мына ушул үйдү болжолдоп аласыздар. Сатыла турган даяр бизнеси бар үй ушул жерде. Үй сатылат деп телефон номерлери дагы камтылган достор. Эми жүрө бересиздер. Бул 31-чи даректе болуп калабы же 36-бы айтор ээсинен дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Дарбаза аркылуу кирип келесиздер. Бул дарбазаканасы подвалы 3 бөлмөдөн турат. Үстүндө 3 бөлмө, холл менен эсептегенде 4 бөлмө. А бул жакта болсо узун чоң зал конок бөлмөсү. А бул жакта дагы 3 бөлмө бар. Анан цех каякта десеңиздер, цех мына туникенин артында. Документинде өзү 8, а фактически андан чоңураак жери. Суу светтери келген, кыскасын айтканда шаардагыдай шарттарды түзүп алып жыргап жашасаңыздар болот. Интернет кабелleri, түнкү жарыктандыруулар орун алган. Жолуңуздар асфальт. Негизги трассага чыгам дей турган болсоңуздар, Кара Суу базары тарапкачы. Анда 5 мүнөттүк жол. Мечит, мектеп, бала бакча бүт бардыгы бар. Эми жүрүңүздөр, сиздерге мына ушул үйдү көрсөтүп өтөлү. Бул негизи сөөрү тапчан, каалагандай кылып иштетсеңиздер болот. Андан ары чыгып душ туалетти дагы 2-чи кабаттын душ туалетин уюштурсаңыздар болот. Бул кире бериш жайы, прихожкасы, бул жакты холл кылып же болбосо кухня кылып дагы пайдалансаңыздар болот. Даяр печкасы бар. Ошо бир аз эле карап, ал жер бул жериничи иштетсеңиздер болот. Ремонттору орто-ортодон жогору, бирок жакшынакай эле экен, ремонттору жакшы эле болуптур. Андан түз эле бул жагына келе турган болсоңуздар, зал, конок бөлмөсү, узун турасын айта турган болсок, 8-ге 4 чоң үй. Көчө тарапты караган 2 терезеси камтылган, занавеска пардаларын өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына ушул эмеректерди көрүп турасыздар. Бул жерден эми сүйлөшүүңүздөргө карайт. Эгер жакшы сүйлөшө турган болсоңуздар, кээ бир эмеректер калат, кээ бирөөсү кетет. Жакшы акчага сатып ала турган болсоңуздар, анда көп эле эмерек бытовой техникалары калып калышы дагы мүмкүн. Бул кирди чыкты 2 бөлмө. Мындайча айтканда универсал комната. Бул бөлмө аркылуу сиздер бул жагына кирип келе турган болсоңуздар, жаштардын бөлмөсү. Мындай ата-энелер уктоочу бөлмө десек дагы жаңылышпайбыз. Телевизору бар экен, көчө тарапты караган терезелер камтылган, пластик терезелери. Ошол жакшы. Эми бул эмеректер кетсе керек, анткени бул баягы тойдо жаңы үйлөнгөндө келген септер да. Сеп. Жакшы, бул жакта кандай? Муну караңыздар. Бул электр энергиясы менен иштеген жылуу пол окшойт. Жылуулук ушундайбы айтор түшүнбөй калдым. Ээсинен дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Ошол, бул жерде жашаганча бизнес кыласыздар экен да. Буйруса. Кана оператордун бут кийимдерин оңдоп коеюн. Жүрүңүздөр эми. Так, азыр секке дагы барабыз. Бир аз сабыр кылып туруңуздар. Бир четинен үйлөрдү көрсөтүп кое берели. Бул жака кирбесек дагы белгилүү. Мына. Өзүңүздөр көргөндөй эле МДФ каражаттары менен дубалдары оңдолгон, түздөлгөн. Наркы тараптан бир терезеси орун алган, азыркы учурда спальный. Бул зал, конок бөлмөсү достор. Негизичи бул жерде эмеректер кетсе керек эми. Бул дагы сепке келген эмеректер. Узун турасы 3,5-га 10. Чоң бекен үй. Бул сөөрү тапчан. Бул жакта дагы кошумча жерлери бар. Ал жерге буюм-тайым сактасаңыздар болот. Үйгө кирип чыга турган болсок, бул жагында болсо кирди чыкты 2 бөлмө, холл, универсал комната.
Ортолукта 2 бөлмөнү жылытуучу кыш печкеси орун алган. Андан ичкери кирип келе турган болсок, бул жагы спальня. Спальня дагы чоң, 4,5 га 380. Телевизору бар экен. Кыскасын айтканда, ар бөлмөдө телевизор бар экен да. Сонун, эми кана жүрүңүздөр. Үйдү бөлмөнүн ремонтторун өзүңүздөр көрдүңүздөр. Буюрса сехке кеттик. Бул жакта дагы тетиги эшик ачылып турган бөлмөнү көрдүңүздөрбү? Ал жагы эми азыркы учурда склад болуп эле пайдаланып турат экен. Ал жакты көрсөтпөй эле турайлы. Буюм тайымдар бар экен. Бул жагы навес, жашыл зонасы, бактарактар бар экен. 2 алма түп алмасы бар экен. Бул сырткы ажатканасы. Жүрүңүздөр. Сехти көрсөтүп, анан кийин бул жакты көрсөтөлү. Азыр эми сехти тезирээк көрсөтөлү. Негизи үй шартында ишти кылсаңыздар болот. Айылдагы эжекелерибизди, акелерибизди иш менен камсыз кылсаңыздар болот. Бул жагы болсо сырткы ажатканалары, бул жакта болсо станоктор жайгашкан, кукуруз жасоочу аймак десек дагы болот. Эми сиздерге бул жерден көрсөткөнгө болор экен. Азыр эми көптөн бери неме болуп элек да. Мына көптөн бери иштетилбей турган учур. Мына ушундай кукуруздарды жасап сатсаңыздар болот. Азыр мындай эле коюп турайлы. Түшүнүктүү. Иштегенче жашай бересиздер. Ар бир ушундай точкаларда суулар чыгат. Бул жагы склад, бул жагы склад, бул жагы дагы склад. Ал эми негизги иштетиле турган жайы ушул жай. Мына ушул сиздер көрүп турган станоктор буюрса жаш балдар жеген жанагы кукуруздарды ушул жерде иштетет да. Жок, мага станокторуң эле керек дей турган болсоңуздар, анда сүйлөшө бересиздер. Үйдүн өзүн ала турган болсоңуздар, $100,000 бир аз кеми бар деди. $110,000 дедиби? Аны ээси менен өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Мына ушул кампалары бар экен, мына 1, 2, 3. Бул жакта дагы бар экен. Светтери жанагы экен. Бир аз караңгы болуп атат, айтор, мына ушул жакта дагы кошумча станоктору бар экен. Айтор, маалымат алдыңыздар окшойт. Бул жактын свет жанбай калыптыр. Ошол, бул негизи иштеп миллиондогон акчаларды таап эле турган бизнес экен. Анан башка бизнестери бар болгондугу үчүн бул жетишпегендиктин айынан айла жоктон сатып атат. Жетишпей жатат, башка бизнеске оборотко акча кылыш максатында сатып атат. $150,000 бир аз кеми бар. Сүйлөшүү жолдору каралат. Андыктан чамдаңыздар, чалыңыздар. Ээсинин номери экран астында камтылуу, документтери так, сноска илешкен эмес. Кыскасын айтканда жакшы бардыгы. Эми бул жагы наркы тарабы склад. Бул жакта болсо ашканасы, ашкана эмеректерди көрүп турасыздар. Чакан бул жакта раковиналары бар, суу чыгат. Бутовой техникалар калышы мүмкүн. Эми аны ээси менен өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Бул жакта болсо кукурузный, достор жүрүңүздөр. Бул жакты бир тартып өтөлү. Светин өчүрүп коюптур, Азыр эле жандырдык эле. Бул жак тар экен, мен өзүм көрсөтөйүн, жүрүңүздөр. Мына кир жуучу машина Аристон ушул жерде жайгашкан. Андан ичкери кире турган болсоңуздар, жуунучу бөлмөсү ушул. Мына өзүңүздөр көргөндөй, раковиналары бар. Айтор дагы оңдоп түзөөдөн өткөрүп, зыңк этип өзүңүздөр жашасаңыздар болот. Андыктан ошол. Биз подвалга келип калдык. Подвалда дагы ушул кукуруздарды упаковка кылуучу жай экен, өзүнчө бир бөлмө. Салкындык бар, вытчкалары бар, айтор ушундай. Андан бери келе турган болсоңуздар, бул жер камп экен. Ушундай кукуруздарды сактоочу жай. Анан сыртка чыгып кетүүчү бир эшик ачылган. Ал жактан эми сиздер жанагы эмне дейбиз? Ушундай жүктөрдү алып чыгып кете турган жай да. Ошол $150,000. Бир аз кеми бар, сүйлөшүү жолдору каралат. Экран астында камтылган телефон номерлерге чалып байланышып келе бересиздер. Толук маалыматтарды бергенге аракет кылдык. Кандайдыр бир маалымат жеткиликсиз болгон болсо, ээсинин номери экран астында камтылган. Мечит, мектеп, бала бакчалар бүт бардыгы бар. Айтор жашаганча бизнес кылып, сонун жыргал жашоодо жашасаңыздар болот. Эң негизгиси даяр бизнес. Бул 3-5 кукуруз базарга кирген, базарда өз ордуну билген, өзүнүн кардарлары бар, айтор даяр бизнес сиздерге насип кылган болсун. Жашаганча ишти кыла бериңиздер. Станок өзүнчө дагы сатыла берет, үй өзүнчө дагы сатыла берет. Калган сүйлөшөсүздөр. Ассаламу алейкум. Насип кылган болсун достор. Толук маалыматты ээсинен сурап аласыздар.